Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytadi: "İnnellezî leyse fî cevfihi şey'un minel Kur'ani kel beytil haribi." Jürögünde Kur'andan biraz dağı bölükçe bolbogon, Kur'an jattabagan adam biraz dağı. Anın jürögü buzulup kalgan, taştalıp karalbay kalgan üy siyaktı bu dep. Özüңüzдөр bilesizler, taştalıp kalgan, hiç kim karabay koygan üydө albatta bir ziyandуу nerseler bolot, jin şaytanдар tolup algan bolot. Oşol üçün adamdın jürögündögi kıjalaçılıktın bardığın ketire turgan nerse albatta bol Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a bolgon wagt berүү ötö az. Bizde bir şıltoo var. Kur'an eme Arap tilinde bolgondan keyin Arap tilindegi tamgalарды görüp turup ele şaytan ümitsizlik alıp kelet. Desem bunu kantip jattaysın, kantip okuysun. Bul eң jеңil. Allah Taala Kur'an'ды jattooну dagı, Kur'an okuunu dagı adam zatına jеңil kılıp bergen. Oşol üçün bul nerseye köngül buruş kerek. Oşol jеңil nersени atkарып atıp kыйналсаң, Пайгамбарыбыз айтат, сага 2 сооп берилет. Кыйналып окусаң, бирisi окуганың үчүн, экинчиси кыйналганың үчүн өзүнчө сооп сыйлык берем десе да, бизде Кур'ан-ы Керимди окуганга убактыбыз жок. Адам баласы кечке маал түрдүү окуяларды, түрдүү болуп аткан дүйнөдөгү жаңылык окуяларды укканга сааттап убакыт бөлгөнгө вактысы бар дагы, жашооңдагы кыйынчылыкты кетирген вакыя сүрөсүн окуганга 10 мүнөт убактың жок. Адам ушундай болуп калды. Seni kabırdagi kıyınçılıklarından jеңилдик бере турган, kabırdagi azaptan seni kutkara turgan Mülk сүрөсүн окуганга вакыт жок дагы, бирок түнкү маал таң атканга чейин керексиз маалыматтар менен алек болгонго адамдын вактысы бар да. Ошол үчүн Кур'ан-ы Керимге көбүрөөк вакыт бөлүү биздин жашообузда жеңилдик пайда кылат. Kur'an'ды окуганга кимдин эгерде мүмкүнчүлүгү болбосо, эч болбоду дегенде уламалар айтат, алымдар дарат алып келип Kur'an'ды ачып, ушул менин жараткан Аллахым Раббимдин сөзү, ушул жерде менин бактылуулугум тууралуу айтылып жатат деген сезим менен Kur'анга көз жүгүртүү, бул дагы ибадат. Аны да кыла албасаң, анда Kur'ан окулуп жаткан жерде Kur'анды угуп койсоң, ал дагы ибадат болот. Ошол үчүн Kur'анга көбүрөөк көңүл буруу керек. Кыйналуу, мен кыйналамын, жок, андай эмес. Kur'an жүрөктөрдү тазалай турган нерсе, жашооңузга рахат алып келет. Мурдакы доорлордо бир аксакал киши болгон экен, аксакал кечке Kur'an окуй берет экен, жаш өткөндөн кийин үйрөнгөндүгү үчүн тили жакшы келбейт, кыйнала берет. Аны окуса б унутуп калат, ушинтип кыйналып окуп отурса, баягы баласы ырайымы келип туруп атасына айткан экен, атам, эмне кыласыз ушунча кыйналып? Сиз жашыңыз өттү, эс тутумуңуз төмөндөп кеткен. Kur'an эмес, балдарыңыздын аттарын унутуп калып атасыз азыр. Эмне кыласыз Kur'an окуп? Өзүңүздү кыйнап дегенде, анан атасы даанышмандык менен баласына Kur'андын фазилетин түшүндүрүү үчүн, балам тиги жердеги короодогу биз көмүр ташыган себетке барып туруп бир суу алып келбейсиңби? Ата мындай мүмкүн эмес да, себетке суу турбайт го. Билбейм, мен балам болсоң, ата катары мен айтканымды кылсаң, анда ушундай кыл дейт. Макул деп баласы картайган атасынын көңүлү үчүн 1-2 жолу аракет кылып сууга сүзүп баягы себетти. Андан кийин келип атасына айтат экен, ата, мен сизге айттым эле го, буга суу турбайт да, бул тешик го арасы. Десе атасы айткан экен, балам, аны мен деле билем, аны билбей кыла турган деңгээлдеги акылымды жоготкон жокмун, аны мен деле билем. Болгону сага түшүндүрөйүн дегеним, балам, ошо сууга салар кезиңде себеттин өңү кандай эле капкара болчу, азырчы агарып калды. Мен да ошого Kur'an окуп атам да деп. Менин жүрөгүмдө Kur'an сакталбашы мүмкүн, анын тешиктерди жүрөгүм сени түшүнтүп чоңойтконго чейин жүрөктөр тешилип бүткөн. Ошол жерде Kur'an сакталбаса дагы, Kur'an окуганым себебинен жүрөгүмдөгү ошол каралыкты, кыйынчылыктын бардыгын Kur'an жууп кетип атпайбы, ошол үчүн окуп атам деген экен. Ошол үчүн Kur'анга көбүрөөк вакыт бөлүү, Kur'an окууга, Kur'андын аяттарына көңүл буруу өтө зарыл.